Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кече күнү Азаттыктан bir видео чыкты. Аны көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр керек. Ал жерде ошол Кыргызстандын Баткендеги кемпир чалдын окуясы чагылдырылган. Кыргызстан менен Тажикстан жер бөлүштүрүп жатканда ушул кемпир чалга чоң зыяны тийип, ошонун айынан үйсүз калышыптыр негизи. Кемпир дагы чал дагы ооруп жан экен. Дордойдо коробка топтоп өздөрүнүн күнүн көрүп жатышыптыр. Жашарга үйү эч нерсеси жок экен. Азыр аябай кыйналган акыбалда экен туугандар. Эми ушундай нерсени көрүп туруп, албетте бийликке капы болосуң. Анткени бул биринчиден бул бийликтин жоопкерчилиги болуш керек эле. Аларга биринчиден жардамды ушул видео чыкпай эле жардамды бериш керек эле. Анткени булар көптөн бери арыз жазып жүрөбүз, башка кылып жүрөбүз дейт. Бирок эч кандай бир чара көрүлгөн жок дейт туугандар. Мисал үчүн биздин бийликте албетте акча бар. Булар акчаны бир башка жактарга эле жумшап жатпайбы? Жада калса ошол кичинекей концерттер болсо, Россиядагы Филипп Киркоров жана башка Американын жылдыздарын чакырып алышат. Алар чынын айтканда Кыргызга андай ырчылардын кереги деле жок. Ошол Филипп Киркоровду сагынып жаткан кыргыз деле жок. Ал мисал үчүн Филипп Киркоровдун Кыргызстанга бир эле келип кетиши, ал чоң эле бир үйдүн акчасы турат. Аны бардыгыбыз жакшы билебиз. Кече күнү дагы ушул спорттун, боксту мындай элдерге мактап чыгарабыз деп бир илгерки бир жылдыздарды чакырышты. Албетте алар дагы опол тоодой акча менен келет. Ошондой болбогон нерселерге акча короткондон көрөк, ушул өзүбүздүн кыйналып калган мындай жарандарга жардам берсе, ошол жакшы болот эле. Анткени туугандар, албетте эми бардык эле кыйналган жарандарга жардам бере албайт деп айтар чыгарсыздар. Бирок туугандар, бул жерде бул түздөн түз бийликтин күнөөсү болуп жатпайбы ушул кемпир чалдын үйсүз калганына? Ошондуктан ушундай нерселерге көңүл бурушу керек эле. Шайлоо учурунда гана же болбосо бир интернетке чыгып таркап кеткен гана адамдарга жардам берип, жакшы көрүнүш менен убара болбостон өздөрү ушундай нерселерге түздөн түз жардам бериши керек болчу туугандар. Азыр ошол видеону мен сиздерге дагы акырына чейин коюп беремин. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөрдүн дагы ой пикириңиздерди албетте жазып кетиңиздер. Кыйын болду мага. Az келем. Ыкбал Абдувалиева Бишкектеги Дордой базарында минтип картон куту терип жан бакканына 1 жылдай болду. Келсеңиз ооруп калбайбы? Оройт, не кылам, тигиликке. Абдувалиева мындан 4 жыл мурда эле Лелектеги үй бүлөсү менен очор бачар жашап жаткан. 2022-жылкы Кыргыз-Тажик чек-арасында ал үй бүлөсү менен туугандардын үйүндө баш калкалаган. Жаңжал басылганда кайра келип, үйүнөн колго илинер эч нерсе таппай калган. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутунда туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп, жүрөгүм ооруп. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу.
Аллах тағалам барыңыздардан разы болсын. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жоқ. Eşleme yok, kolam yok, aram yok, eşikler kalmagan, kıpkızıl böyle kolam kalgan. Vez sürdürüp ketken. Силерат келгенде келген мына үйді тешіп кеткен оқ. Ыкбал Абдувалиева кайындарынын үйүндө убактылуу жашап жүргөндө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда талаштуу аймактарды алмашуу иши башталып, тизмеге анын талап тоноодон калган 4 бөлмөлүү тамы да кошулган. Тажикстандын балансында турган үйдү тажик бийлиги кыргыз тарапка өткөрүп берет. Бирок анын ордуна Абдувалиева тажик бийлигинен да, кыргыз өкмөтүнөн да там албай ортодо үй жайсыз калган. Программы 4 yıl. Qancha kilogramm bir kunda cho'g'iltasiz bo'ldi? 30, 25. Учурда 52 жаштагы Ыкбал Абдувалиева жолдошу экөө Дордой базарында соодагерлерден калган картон кутуларды сатып жан багышат. Бул жерге жакын жердеги конуштан 1 бөлмөлүү батирди жарага алышкан. Жолдошу экинчи топтогу майып, 2 баласынын бири ооруп, ага карабай базарда араба төртсө, эң кенчеси курулушта иштейт. Кейде oruyorum, кейде soğuk. Ballarım babam deyip şu karapka terem. 2 balam var. 2 balamla böyle soğuruyor. Kıyım oldu bana. Азаттык Абдувалиеванын үй маселеси боюнча жергиликтүү бийликке кайрылды. Лелек райондук акимчилиги бул үй бүлөнүн үйү Тажикстандан кыргыз тарапка өткөрүлүп берилгенин ырастады. Анын үйүнүн ордуна башка башпаанек берүүнү тажик тарап четиши керек деп жооптоду. Атын атакысы келбеген кызматкерлерден бири. İşte deveyt da hükümetke barıp geldim keçe barganımla. Bizden çeçeyin, kuatran katarı özümlüğümle yaşayın. Toklerinizden semiş kadar eme yok dedi. Tok yok dedi. Kısatıracağım param. Sizge kaynanım, bizge kişin olsam, übürsün жақсы olur dedim. Kişette nanım dağım cebine. Kıynaldık.